Суроо берердин астында өзүңүздөр тааныштырып коюңуздар да, урматтуу катышуучулар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Айгүл эже? Мен Ош областы Ноокат районунан Кеңеш айыл өкмөтүндөгү муниципалдык ишкананын азыркы учурда жаңы түзүлгөн муниципалдык ишкананын директорумун. Менде да ушул көйгөйлөр, ушул боюнча тазалык боюнча иштөө абдан кыйын болуп атат да мен үчүн. Себеби бизде техника жок. Биздин 16 миңден ашыгыраак жашоочуларыбыз бар. Өзүбүз айыл өкмөтүбүз 6 айылдан турат. Анан ушуга сизден суроом да, мына ошол жумушчуларга эмгек акысын кандай төлөп бересиздер? Жыл боюбу же айлыкпы же келишим негизинде ушуну сурайын дедим эле. Абдан жакшы суроо болду эжеке. Бул боюнча биз дагы ошо бул ишканабыз негизи 2013-жылдары 14-жылдары ачылган. Ушул сиздер айткандай айлыгы чечилбей, техникалык базасы жок болгондугуна байланыштуу иш солгундап, ишкана алдыга жыла албай, тарифтик саясат жок. Ушундай болуп токтоп келген. Анан биз ушул сиз айтып аткан азыркы кызматкерлерине келишим менен алышкан. Ошол эле тиги полигонго мусорду чыгаруу боюнча, анан кийин жанагы акчаны чогултуу боюнча атайын операторлор алынган. Келишим менен алышкан. Бүгүнкү күндө ошол элден түшкөн акча каражатын булар счетко түшүрүп, ошонун негизинде айлык кылып беришет. Жакшы, дагы бир суроом бар да. Биз өз ара деп төлөнөт. Жылда ар бир түтүнгө 100 сомдон. Кече мен бир жерде байкап калдым, мына биздин Ноокат шаарында. Ошол ар бир мешокко салып коет го. Ошо мешокодагы Сурооңузду угасак болобу, дагы уга албай калдык. Мисалы, өз ара деп төлөйбүз да, жылына бир жолу. Өз ара дегенде ошол тазалык боюнча деп неме алышат да, салык. Анан дагы мешокода деп дагы төлөшөт экен. Биз кече мен айтып атпаймынбы, Ноокат шаарынан бир төлөп аткан кыздарды көрүп калдым да. Бул эки түрдүү төлөнөт. Сиз кайсысына төлөйсүз деп баягы банкир бала айтып атпайбы, кассир бала. Анан ошондо бул жылдына бир жолу төлөнүчү акча деди. Анан айтышып атат, ал бала айтты да, сиздер ушинтип дагы төлөйсүздөр, дагы өз ара мындай өзүнчө дагы төлөйсүздөр шаардыктар, ошонун кайсысына төлөйсүз деди. Анан сиздерде ушундай төлөмдөрдү кантип төлөшөт? Жылына бир жолу төлөшөбү өз ара деп, же болбосо баягы мешогуна төлөшөбү? Жашоочулар. Бул жерде биз тарифти жана сиздер айткандай коомдук угулуп, андай сессия бекиткенбиз. Ар бир жаранга бир үйдө канча киши жашаса, киши башына 20 сомдон деп бекитилген. Мисалы бир үйдө 4 киши жашаса, айына 100 сомдон төлөйт. Ал эми ай сайын. Ошол ишкананын кызматкерлери барып, ар бир үй менен келишим түзөт. Ар бир үй бүлөгө ачылган келишимдин документтери менен делого тиркелет. Ошол келишим негизинде бир үйдө канча жан болсо, башына 20 сомдон төлөйт. Жакшы экен. Анда бизде ушуну жылына бир эле жолу төлөнүп атып мактабай калат да, ушул ишти иш жүзүнө ашыра албай атам да. Рахмат. Уруксатпы? Уруксат. Аты жөнүңүздү айтып, тааныштырып койгондон кийин сурооңузду берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Мен Ысык көл району Кумбел айыл аймагы айылдык кеңештен Атаканова Рахат, депутат. Амансыздарбы? Жакшы турасыздарбы? Менин суроом, азыр Эмил мырза Тогуз-Тородон таза кызмат аймагы боюнча жетекчи экен да. Кишинин айтымында субсидия 450 миң деген акча каражатын айтты. Менин сурайын дегеним, субсидияны атайын бюджеттин долбоорунда карап коюшабы, же бир ушундай таза кызматты аткарууга келгенде эле бюджеттен карап бөлүшөбү? Ошо кандай негизде бөлүшөт? Ошол кызык болуп атат да. Абдан жакшы суроо болду. Ушул субсидия боюнча аябай негизи көп суроо болот, көп талкуу болот бул боюнча. Биз ошо таза кызматтын ишин баштаганда, билесиздер, биздин айылда аярлуу катмарлар бар да, аз камсыздуу үйлөр бар, билесиздер. Субсидияны ошол аярлуу катмарга гана бере алабыз. Мисалы бизде 1875 аярлуу киши бар. Ошол киши башына эсептегенде биз бир айга 37.500 сом. Муну бир жылга алганда 450 миң сомду эсептеп чыгып туруп, анан сессияда жылдын башында бюджет бекиткенде зачта кылып, анан ушунун негизинде берилет.
Рахмат. Урматтуу Эмиль мырза, менде да бир тактоочу суроо. Зарплаталарды төлөп беребиз деп атпайсыздарбы муниципалдык ишкананын кызматкерлерине? Ошол объемго төлөйсүздарбы же болбосо мындай твердый размерде бекитилген размерлери барбы зарплаталарынын? Эми объемго болгондо ар кандай болуп калат экен, биз анда көргөнбүз. Объемго болгондо кээ биринки аз чыгып, кээ биринки көп чыгып, ортодо түшүнбөстөр болду дагы. Көрдүк эле тиги жылдын башында таза кызмат атайын баягы штатты бекитип эле Райфим менен макулдашып, анан кийин орточо айлык менен бекитип бергенбиз. Рахмат. Катышуулар суроолоруңуз болсо. Данияр, суроолор жок болсо кийинки презентацияга өтөбүзбү? Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз Сүлүк шаарынан суроом бар эле. Сүлүкчү шаарынан аты жөнүңүз, ким болосуз, тааныштырып коюңуз өзүңүздү. Ибрагимова Айткүл Абдуллаевна Башкадис. Бериңиз сурооңузду Айгүл эже. Бизде ушундай көйгөйлүү маселе жаралып атат да Сүлүк шаарында, бир көп үй бүлөлөрдө ушундай кожолуктарда. Мисалга бизге ички тышкы мигранттарыбыз көп го. Шаарда пропискасы каттоодо турат, бирок өздөрү Бишкек шаарында же болбосо Россияда, Москвада жашашып, иштеп жан багып атат да. Алло. Ошолордун пропискасы биз жакта болуп, баягы төлөм бар го, айына төлөй турган, мисалга ар бир киши башы сайын. Ошону бияктан отчисление жүргүзүп атат да тазалык ишканасы. Биз ошондо каяка Россиядагылар Россияда төлөп атат. Ким каерде жашап мусор чыгарса ошол жерде төлөйт да, туурабы? Жаран бир жолу эле төлөйт да кайсы жашаган жеринде. Туура айттыңыз, бул боюнча мындай да. Биз азыр бизде каттоодо турган боюнча, мисалы бир үйдө 5 киши болсо 5 кишиге келишим түзөбүз да, мусорго депчи. Ошол эле 5 кишиге түзгөндөн кийин ичинен мигрант болуп Россияга же башка жака кетсе, биз кайра келишимди бияка каттоодо мисалы убактылуу чыгып кетти деп айыл өкмөт менен такташтырып эле анан кайра келишимди жаңыртып түзөбүз. Бизде ушул көйгөйлүү маселе болуп атат. Баягы кеткен учурда эч кандай келишим түзүлгөн эмес, же болбосо келишимди өзгөрткөн эмес. Баягы отчисление бойдон адам саны кала берген дагы, баягы отчисление жылдан жылга калдык болуп чыга берген да мисалга. Ошолорду кандай кылып жокко чыгарып атасыздар, же болбосо төлөп коюп бир жолу жокко чыгарып атасыздарбы? Ушуну билгибиз келет да. Жок, андай бизде да бар, мисалы бияктагы каттоого отуруп, башка чет өлкөдө, башка жакта жүргөндөр. Алар боюнча биз үйдүн ээси катары баягы учетто турат да. Ошонун макулдугу менен арыз жазып беришет. 2 жылдан бери биякта жашап атчы, мындай деп справка кылып туруп, анан биз ошого ылайыктап келишим түзөбүз. Жакшы экен, анда рахмат. Түшүнүктүү. Эмил мырза, менде да сизге суроо бар. Сизде өзүңүздөрдө баягы полигон өзүңүздө окшойт. Свалочтуу мусор ташыган полигонубуз. Андан башка кошуна айыл өкмөттөр айтып кеттиңиз, бир өкмөт менен келишим түзүп, алардан кызмат көрсөтүп атабыз деп. Бирок алардан тышкары сиздин полигонго алып келип төккөндөр барбы? Алар менен кандай иш алып барып атасыздар? Алардан тышкары биз баягы юридикалык анан депти бөлүп койгонбуз, тиги тарифтичи. Эгерде башка ишканалар, мекеме ишканалар болуп калышы мүмкүн, полигонго барганда алардын тарифтери башка болот. Ошол эле коңшу айыл өкмөткө дегенде биз жанагы эле бизге бекиткен тарифти алар да бекитет да, ошонун негизинде төлөп беришет. Полигонго өзүнчө албайбыз элдерденчи. Анткени ушул суроо көп жерде көтөрүлүп атат, Таштандыга келгенде эле ар бир эле айыл өкмөттө өзүнүн мусорный полигону бүт эле жерде болгон эмес. Ошондуктан жакынкы полигон менен келишим түзүп, кээ бир жерлерде кандайдыр бир квартира основасында экен да, сен полигонун улсатып бересиң, биз сага бөлөк бир кызматты көрсөтүп беребиз дегендер бар экен. Ошон үчүн мен бул жерде бүгүнкү катышуучуларга маалымат иретинде кандай чечип атасыз, ошону тактага иретинде суроо берип аткам. Рахмат жообуңузга. Урматтуу катышуулар, Эмил мырзага суроолоруңуз болсо, жок болсо анда биз кийинки презентацияга өтсөк. Эмил мырзага менде дагы суроо бар, Сүлүк шаары. Берип коюңуз, Айгүл.
Эмил мырза мындай да, бизде азыр мына элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Баягы пакеттер бар го магазинден покупка жасаганда алган пакеттерибиз. Ошол пакеттер мисалга мал чарбачылыгына мындай малдары бар үй бүлөлөргө мындай зыян келтирип атат да бүгүнкү күндө. Таштап атабыз, бирок алып кеткичекти малдар жеп коюп атат да. Сиздер ошону кандай неметип атасыздар? Салафан пакеттерди. Ал маселе бизде да бар. Мисалы биз жана көчөгө чыгарып коет, мешокко салып туруп чыгарып коюшат да. Эгер кичине техника кечигип же болбосо бир шамал боло турган болсо төгүлүп чачылып калышы мүмкүн. Ошол эле малдар жеп чачып кетиши мүмкүн. Анан муну биз полигонго алып баргандан кийин чачык чыштап койбойт, аякта атайын техника иштейт. Нар жагында баягы мурун эски карьер болуп аябай чоң яма болуп калган. Ошол жак жагына улам сүздүрүп эме кылып турабыз. Үстүн жаптырып турабыз. Баягы населениеде болуп аткан көйгөйдү кантип чечип атасыңар? Ошол мал жеп коюу. Населениеде болгондорду биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Көчөгө Кудай буйрса бизде андай таштанды чыштаган уже жок пейсе болуп калды. Андай мешектерге салышат, көчөгө чыгарып коет. Ишембиликтерди тынбай уюштурабыз. Мекеме ишкалары менен, айыл башчылар, көчө комитеттери менен. Эмил мырза, дагы бир суроо. Мисалга мына бир үй бүлө 8 000, 9 000 карызга чыгып атат да, баягы коммуналдык услугасын төлөй албайчы. Анан ошол киши менен баягы мусорда, тазалыкта киши аз болуп атпайбы кээ бир шаар айыл өкмөттөрдө? Ошолордо баягы өздөрүнүн айылдагы немени тазалап туруп келишим түзүп атасыңарбы? Ошондойлор барбы? Бизде андай фактылар каттала элек. Бүгүнкү күндө баардык эле ай сайын бизде атайын таза кызматтын жанагы кызматкерлери көчөгө кыдырышат. Андан сырткары көчөлөргө да киоскларды уюштуруп койгонбуз, бир жерге, эки жерге. Ошол жака барып төгүп турушат. Андай 6 000, 7 000 болуп кеткен факты каттала элек бизге. Рахмат. Менде да бир акыркы суроо бар да. Айтыңыз. Мусор таштандыларды кайра иштетүү боюнча планга киргиздиңиздерби? Себеби бизде айыл жеринде жашоочуларыбызда пакет деген, баклажка деген бул кайра иштетүү эффект бере турган нерселер да. Ушуга кандай көз караштасыздар? Абдан туура айттыңыз. Биз дагы ушул ишкана бир өңчөй гана жана жогоруда айтпадык, таштанды гана чыгаруу менен чектелбестен атайын ошол муниципалдык ишканага чоң территориясы бар, короосу бар атайын имарат бергенбиз. Пландалып атат, проекттин үстүндө азыр чуркап атышат. Ушундай кайра иштетүү боюнча атайын бир чакан цех болсо да ачсакпы деген пландар бар. Эгер иштетип калсаңыздар, бизге ушул неме боюнча маалымат берип, иш чараңыздарды көрсөтсөңүздөр. Сөзсүз түрдө көрсөтөбүз. Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуз Эмил мырзага болбосо анда биз кийинки презентаторго өтө берелик. Аларга айтып түшүндүрүш койсуңуз. Мына жардам берсин анан. Бактыбек мырза, микрофонуңузду өчүрүп коесузбу? Же суроо бересизби? Так, урматтуу катышуучулар. Рұқсат етсеңіздер, менде бір сұрау бар эле. Бериңиз. Аты жөнүм Данияр Мансур, Ноқат шаар мэриясынын аппарат жетекчиси. Менин суроом мына ушул таштандыга болгон салык. Мисалы, бул эми салык эмес кирешелер жөнүндө мыйзам кылайык, муниципалдык кызмат көрсөтүүгө салык эмес киреше таштандыга болгон төлөмдөр ай сайын жүргүзүлөт да, сиздер айтып атасыздар, баягы киши башына төлөйт депчи, кызмат көрсөтүүгө. Анан ошол эле учурда жылына бир жолу түтүн пул деп 100 сомдон көпчүлүк айыл өкмөттөрдө, шаарларда төлөп келишет. Ошол сиздерде дагы төлөйбү? Жылына бир жолу түтүн пул деп 100 сом замыл пул деп. Биз түтүн пул дегенди кабыл алган жокпуз. Анткени биз жанагы эл менен макулдашып, коомду болуп туруп, киши башына 20 сомдон тариф бекиткенбиз. Болгон ошол тариф менен иштейбиз.
Ошол мына бизде да проблема болуп атат да, себеби ошо салык эмес эрежелер жөнүндө кодекске ылайык бир эле кызмат көрсөтүүгө жарандар бир эле жолу төлөйт да, төлөм көрсөтөт. ооба туура. Бизде ошол түтүн пул деп жылына бир жолу 100 сомдон дагы төлөйт, ай сайын ошол таштандыга кызмат көрсөтүү үчүн дагы киши башына 30 сомдон төлөйт. Сиздер анда ошол ишкана менен макулдаштырып же түтүн пулду кабыл алыш керек, же тарифти кабыл алыш керек болуп атат да. Эми бизде эле десек, бирок көпчүлүк ошо айлык өкмөттөрдө, мэрияларда деле ушундай экен да. Бизде ошо тариф менен гана иштейбиз, түтүн пулго жок. Анан жогоруда да айтылып кетпеди, Нокат шаарында баягы Мешоко деп дагы төлөйт экен, киши башына деп дагы 2 кыл төлөм жүргүзүлөт экен депчи. Бизде ошол 2017 жылы атайын ошо Нокат шаарынын аймагында катуу тиричилик калдыктарын ташып кетүү, чогултуу, ташып кетүү, жок кылуу боюнча атайын тарифти иштеп чыгуу боюнча жобо иштелип чыккан. Ошо жобонун алкагында биз баягы тарификацияны иштеп чыкканбыз. Анын алкагында биз баягы мындайча айтканда швейцарский метод деп элге биз мешок таркатабыз, эл ошол мешок сатып алат. Тариф полный чыгымдарды эсептеп чыкканда ошо тарификация менен амортизациясын ошол шаардын аймагынан полигонго чейинки аралыкты полный чыгымдарды эсептеп чыкканда бир кишиге 42 сомдон түшүп атат да бизде. Аны эл менен баягы коомдук угуу өткөзгөндө 42 сомду эл көтөргөн жок. Анан ошо эл 30 сомдон ар бир кишиге 30 сомдон төлөйбүз деп ошол мемеге макулдашылган. Калган кызмат көрсөтүү өзүн өзү акташ керек да. Калган 12 сом сумманы Нокат шаарынын мэриясы субсидия иретинде ишканага которуп бергенчи. Анан Нокат шаарындагы кожолуктар ар бир семья мешок сатып алат, ошол 30 сомдон бирден мешок сатып алат дагы. Ошол мешок мисалы канча таштанды чыгарса ошого жараша төлөйт да. Мисалы бир семья 2 мешок 3 мешок сатып алабы, аны 3 айда толтурабы же 1 айда же 1 жумада толтурабы, ошо толгон күнү мешокду толтуруп сыртка алып чыгып коет. Кайра дагы мешок керек болсо дагы сатып алат. Мындайча айтканда канча таштанды чыгарсаң ошого жараша төлөө. Если мисалы бизде эми бир кожолукта 5-тен 6-дан семья жашайт да, бирок кээ бирөөлөр айтат, биз 10-15 жашаганыбыз менен биз мынчалык таштанды чыгарбайбыз деп. Киши башына эсептегенде олар бир топ сумма төлөшкө туура келип калат. Ошол баягы нерселерди дагы эске алып туруп, ошол ыкманы жайылтып баштаганбыз да. Тилекке каршы мындай толук колго алынбай, кээ бир кварталдарда ошол таштанды мешок сатып алып неме кылышат, кээ бир кварталдарда ошол баягы киши башына төлөшөт. Ошонун үчүн 2 кыл төлөм жүргүзүү андай төлөм жүргүзүлүп калган бизде. Рахмат. Тарификация дагы 2 кыл эсептелингенчи. Эми сиздердики кайсыл тариф менен кандай кылып иштетилген мен билбейт экенмин, бирок биздики ошол киши башына 20 сом деп бекитилген. Эл менен талкуу кылганбыз. Бул жерде бир нерсени эске ала кетиш керек. Техниканын жанагы амортизациясы ал кошо кылганда эл көтөрө албай калат экен. Биз аны да эсептеп чыкканбыз. Техниканыкын болсо биз таза кызматка жылдын башында эле запчаска деп жардам беребиз. Ошонун негизинде 20 сомго токтолганбыз. Ал эми жана көчөдө турган мешокту сатуу боюнча биз мешок сатпайбыз. Элдер өздөрү эле ошо жаңы эски мешокторуна, салафандарына чогултуп коюп берет. Атайын график иштелип чыккан. Мисалы Кожалиев көчөсү, Бектен көчөсү деп коебуз. Кожалиев көчөсүнө 1-күнү саат мынчада, Бектен көчөсүнө 2-күнү саат мынчада деп. Элдер ошол саат менен, күн менен, график менен алып чыгып берип коюшат. Эрте дагы кечте алып чыгышпайт да. Жакшы суроо болду, абдан жакшы. Эми сизде сүйлүктүүдө болсо Данияр мырза берген мисал бул тарифтагы, мешоктагы экен. Бүгүнкү күнү эми бир жагын тандап алышы керек. Мисалы ушул эле Эмил мырзалардын баягы ийгиликтүү тажрыйбасынын негизинде мүмкүн ошону силерде жайылтып, коомдук угууларды көбүрөөк өткөрүп, ушуну колдоносуздар окшойт. Ошондон сунушубуз бар. Эми урматтуу туугандар, программа боюнча кийинки презентаторго өтсөк, кийинки презентаторубуз бул болсо Мамаджанова Айгүл.
Кеңеш муниципалитеттик ишканасынын жетекчиси Ош облусунун Ноккот районунун Кеңеш айыл өкмөтүндө таза суу боюнча бүгүнкү күндө жетишкен ийгиликтери боюнча айтып бересиз. Айгүл эже, Ага чейин таза сууну бир талкуулап, суроолор болсо берип албайлыбы? таза суунубу? Жок, азыр мына бул таштандылар чыгаруу боюнча дагы суроолор бар эле да. Суроолорубуз болсо да болуп турат. Сурооңузду кылалык. Просто суроо барбы дегенден эч ким жооп бергенде мен кийинкиге өтө баштадым, макул. Суроолор бар эле. Биз да мына кеч билип калдык да, мына азыр кошулдук да. Эми ол азыр ноокаттыкын укпадыкпы? Булар элден алган тарифти айтып атат. Коммерческий структуралардан, мекеме уюмдардан кандай алар экен, мектептен детсадтар бар, алардан кандай алар экен, аны мэрия өзү төлөйт бекен. Ушул жөнүндө да билип койсок жакшы болор эле. Сурооңуз жакшы экен. Эмил мырза, бир болсоңуз жооп берип койсоңуз. Эмил Артыкбаевич. Жок, мен Алиев Долбек, Кербен шаардык кеңешинен. Жок, сиздин сурооңузду уктук. Эми биз азыр ушул 9 суроодо Каргалык айыл өкмөтүнүн башчысынын жообуну калды деп суроо берип атасыз да. Мен ошо сурап атам. Ошолордон угайлчы кандай уюштурду экен, алардан кандай түшүп атат, кандай тарифтер коюлган, ошол мекеме уюмдар, бизнес структуралар бар да. Банялар бар, столовойлор бар, жана башка швейнсектер бар деген сыяктуу. Анан мекеме уюмдар, бюджеттик мекеме уюмдар бар, банктар бар, туурабы? Азыр Эмиль Артыкбаевич бир аз түшүнүп окшойт алыстап. Урматтуу катышуучулар, менин атым Нургүл болот, мен ушул порталда администратор болуп иштейм. Сиздерден сураныч жагы кошулгандар чыгышка өтүп катталып койсоңуздар сураныч үлгүлөрү турат. Аты жөнүңүздөрдү, элеген кызмат ордуңуздарды, кайсы айылдык аймактан жашаган болосуздар жана сиздер менен байланыш жолун, номериңиздерди жазып койсоңуздар жакшы болот эле. Рахмат. Эмил мырза. Долбек мырза, сиздин сурооңузду мен жазып алдык. Ал боюнча азыр кийинки презентациямды укканча Эмил мырза менен байланышып кайра жооп алганга аракет кылабыз. Анда кийинки презентацияны Айгүл эжеге сөз берсек, Мамажунусова Айгүл, Кеңеш айыл өкмөтү. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, сөз сизде. Дагы бир жолу саламдашайын. Аман болуңуздар. Мен ушул Ноокат районунда Кеңеш айыл өкмөтүндө атайын бизде сайыз убагында чыккан, агып турган таза суу бар эле. Бирок кийинки күндөрү ал баягы сайыз кулаганда эле кошо кулап, кошо баягы таланга калып, жаңы турбалары жок, урдалып жок болуп кеткен да. Ошондон кийин эле аябай сонун курулган экен бул өзү, бул таза суунун баш жагы, булактын башы. Бул таза сууну курганда негизинен башкы булагы болуп, бизде Арбында булак бар, Арбын айылынын башында, ошон үчүн Арбын таза суу деп аталып калган. Данияр, менде өчүп калдыбы? Өчкөн жоксуз, Айгүл эже, сизди угуп атабыз биз. Уланта бериңиз. Угуп атам. Мына ошол булактын башын биз тазалап, бир топ кыйынчылыктар менен, эми албетте оңой жеңил болбойт. Ошол биз мына аймагында жашоочуларга ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча сапаттуу кызмат көрсөтүүнү максат кылып койдук. Биз мында караганыбызда негизинен кароосуз калган скважина бар эле. Муну калыбына келтирүү болгон негизги милдетибиз. Анан ичүүчү суу менен ушул камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүнү жөнгө салалы деп чечтик. Ичүүчү суу менен камсыздоо системасынын объектилеринде оңдоо жана калыбына келтирүү иштери бир топ баягы долбоорлордун жардамына муктаж болдук ушул иштерди аткарып атканда. Себеби баягындай бул скважинаны жанында эме болгон, резервуар болгон. Ал резервуар абдан чоң болгон. Ага 500 метр куб суу баткан да. Мына ошол резервуардын өзүн тазалоо бир топ кыйынчылыктарга жүрүп турган. Себеби ал дарыя аркылуу болгондуктан
дарыядан баягы сел түшөт дагы, ошол булак дарыянын оң жагында болсо, а резервуар сол жагында болгон. Ошонон тартып ортодогу турбаны баягы сел түшкөндө кошо сел агызып кеткен да, жарып кеткен. Андан кийин аны караган эч ким болгон эмес, сайыз бузулганда. Ошол бойдон ылай суу агып, дарыянын ботко суулары агып, баягы чоң резервуар толуп калган. Ошол бойдон токтогон да. Биз ошондон баштадык. Алгач долбоор жаздык. Андан мындан баягындай демөөрчүлөрдү издедик. Мына ушинтип отуруп акыры максатыбызга жеттик. Биз ушул таза суу менен иштеп жаткан убагыбызда, ага чейинки бир аз тарыхын айтып берип койсом, ал 2006-жылы биздин ушул Кеңеш айыл өкмөтүндө Арбын айылында түзүлгөн Арбын таза суу СККБ деп. Мында кызматкерлердин ичүүчү суу менен камсыздоо системасын башкаруу боюнча атайын потенциалынын деңгээли өтө төмөн болгон. Себеби специалист жок болгон. Ал эми инфраструктураны колдонууга жараксыз абалда болгон. Бул селдин кесепетинен болгон да. Кийин баягы айыл өкмөтү өзү аракет кылып, немес донорлордун каражаттарынын эсебинен анан 2006-жылы узундугу 1 километр болгон, диаметри 100 миллиметрлик пластик магистралдык түтүк орноткон. Ал материал сапасы болгондуктан эми эптемей болгон да. Ал 1 жылдан кийин эле пластик түтүктөр баягы суунун атмосферасына жооп бере албай, ал жарылып жатып калган. Ошол бойдон ал иштебей калды. Андан 10 жыл өткөндөн кийин мен күндөрдүн биринде ошо булак жакка барып калып, ошо жерди көрүп, муну иштетсе болот экен деп. Атай менин балам ушул специалист өзү окуган, Россияда мамлекетинде 14 жыл иштеп келди. Ошонун ушул таза сууну элге киргизүүнү максат кылып ал баламды чакыртып алдым. Анан ошентип жалпы элдик чогулуш жасадык 17-жылы. Жалпы элдик чогулушта мени жетекчи кылып шайлап коюшту. Анан ушу баламды атайын инженер технолог өзү специалист немеси кесиби. Анан ошентип бизге элдер ишеничин берди. Ал ишеничти аткарыш үчүн биз биринчиден акча каражатына кайрылдык, көп жерлерге барып кайрылдык, эч жерден жакшы жооп ала албадык. Себеби бул абдан көйгөйлүү, абдан чоң мындай суммадагы оор жумуш экен да. Ошентип отуруп, кийинки бетти ачып бересизби? Бул көйгөй кайсы себептен келип чыкты? Бул Арбын таза суу СККБдагы квалификациясы менеджмент айтып атпаймынбы, бул да кадрдын жоктугунан болду. Андан кийин ичүүчү суу менен жабдуу системасын тейлөөгө карата шалакы мамиле болгон. Ошондой эле трубаларды кайра оңдоп койсо болмок да, ошол бойдон таштап коюлган, сайыз бузулганда кошо бузул деп атпаймынбы. Анан бул көйгөйдүн масштабын жетишсиз түшүнүү болду. Бул көйгөйдү кантип калыбына келтирүү боюнча мындай түшүнүү кыйын болгон да. Кийин биз ошол кандай ишти аткаруу боюнча биз планды түздүк. Баягы 500 метр куб резервуарды ылайдан тазаладык. Мунун да сүрөттөрүндө көрсөңүздөр болот. Кийин булактын суусун чогултуучу кайрадан мына экинчи сүрөттө турат. Чоң узундугу 10 метр, туурасы 6 метр, бийиктиги 2 метр өлчөмүндөгү булактын айланасына ушу резервуарды курдук. Себеби таза туруш үчүнчү. Анан азыр күнү анын үстүн жаап койгонбуз. Азыр 6 чоң узундугу 6 метрден болгон неме плиталарды бастырдык. Кийин ушул эски жана жаңы резервуарлардын мына ортосуна 2 резервуарды коюш үчүн ортосундагы бүт трубалар жок болгон. Ал трубалардын баардыгын биз ар кандай жолдор менен жеке капиталдан, демөөрчүлөрдүн жардамы менен, анан Кореянын жаңы айыл кыймылындагы баягы бир эмесинде жаңкыдай неме бар экен, долбоор. Мына ошо долбоорго кирип калып, ал жерден мен 40 000 сомдук ошо ичине жардам алдым дагы. Ошол жардамдар менен ушул 2 резервуарды бириктирдик. Себеби узундугу ошол жерде эле 80 метр узундукта болгон. Ал 2 резервуардын жаңы урга менен эскинин ортосундагы дарыя аркылуу өткөн деп атпаймынбы, ошонун ортосунда диаметри 200 метр куб болгон, 200 миллиметр болгон жаңы турба керек болгон жерге сөзсүз темир коюш керек болгон. Темир трубаларды койдук. Анан бул сөз иштегенде биз жеке капитал тарттык. Андан бул тракторду сатып алдык. Айыл банктан 1 миллион сом кредит алып, кийинкиде мына демөөрчүлөрдүн каражаттарына бастырып плиталар менен цементтерди сатып алдык. Биз ошо жаңы айыл кыймылдагы 40 000 сомго ошо цемент сатып алдык. Биз бул жерде бир 15 тоннага жакын цемент
жумшадык да. Кийин суу менен жабдуунун негизги булагынын тегерегине курчоо орноттук. Ал курчообуздун узундугу 105 метр, бийиктиги 2 метрге жетет. Мына ошондой жумуштарды аткардык. Эми албетте жумуштарды аткарган убакта жумуштарды чакырыш үчүн алар жөн эле бара койгон жок. Буларга дагы баягы немеден бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынан ал жерге да долбоор жазып, ага дагы 25 адамдык долбоорлорду утуп алып, аларга май сатып берип, ошонун негизинде ушул аябай оор жумуш болду. 1 айдын ичинде тынымсыз иштөө менен ушул жумуштардын аягына жеткирдик. Мында ичүүчү суу менен жабдуу кызматынын көрсөтүүсүн жакшыртуу негизги этаптары бар да. Бул мисалы биринчи мына иштин формасы, оңдоо жана калыбына келтирүү иштерин өткөрүү. Мында иштин мазмуну ичүүчү суу менен камсыз формасын куруу жана калыбына келтирүү. Көрсөтүлүүчү кызматтын сапатын жакшыртуу болду. Экинчи, суунун эсептөө приборлорду орнотуу. Бул 100ден ашык суу эсептегичтерди орнотулганбыз. Бул ошол убакта болгон. Азыркы күндө биз 500 үйгө киргизип суу эсептегичтерди койдук. Бул эми 17-жылы болгон эле. Азыркы күндө абдан сонун иштеп атат. Суунун үнөмдүү бул колдонуу бизге өтө соң артыкчылык берет экен да. Бул көп жерлерге жете алат экен баягы суу. Үчүнчүдөн, кызмат көрсөтүүнү уюштуруунун стандарттын иштеп чыгып, ал жерде кызмат көрсөтүүнүн артыкчылыктуу катары кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун стратегиясына киргизүү. Стратегияны жакшы түшүнүңүздөр, жана кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү. Бул кызмат көрсөтүүгө мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн түздүк. Мына ошондой кийинки бетте дагы бир кийинки бетке өткөрүп берсеңиз, келишимдик мамилелер менен жакшырууда сөзсүз келишимдин негизинде ар кандай иш максатына жетет. Биз биринчи эле айыл өкмөтү менен келишим түздүк, биз ишкана. Андан кийин жеке келишимдерди түздүк. Бул жерде укуктук маселелерди өркүндөтөбүз. Себеби келишимдин негизинде иш алып барса бул мыйзамдуу. Кийин СККБнын экономикалык туруктуулугун камсыздоо болот экен бул келишим дайыма иштеп турса. Анан бул жерде сөз эсеп дегенде биз тарифти билесиздер, тарифти жөнгө салдык, тариф иштеп чыгып, анан макулдашуу болду, анан бекитүү болду. Макулдашуу эл менен макулдашып, анан бул сессияда бекитип беришти. Кызмат көрсөтүүнү жеткирүүчүнүн экономикалык туруктуулугун камсыздоо болду бул жерде. Экономикалык болгондо баягы сууну экономдоп, адамдар өзүнүн бюджетине да, өзүнүн чөнтөгүнө да экономдогонду үйрөндү да. Кызмат көрсөтүүнүн географиясын кеңейтүү. Бизде бир эле айылыбызда 5000ден ашык адам жашайт. Өзү айыл өкмөтүбүздө 16 миңден ашык адам жашаса, ошонун бир айылы 5000 адам жашайт. Бизде 600ден ашуун түтүн бар. Мына ошол ар бир үйгө азыр кирди биздин Арбын айылында. Кийинки мына Шаңкол, Кумайдан, Байыш деген айылдарыбыз бар. Мына ошол кийинки айылдардын дагы жолдорунда таза суу азыр күндө иштеп атат. Булар дагы бизге ушул көрсөтүүнү, кызмат көрсөтүүнү суранып жатышат. Айыл аймагынын бул башка айылдардын жашоочулары үчүн дагы сапаттуу кызмат көрсөтүүдө СККБнын кирешелерин жогорулатуу максатында ушундай артыкчылыктарды берип атат да. Эми бул ишке албетте мен алгач абдан кыйналдым. Кудайдан болуп, бизге ушул иштерди мен кандай тарифти кантип иштейм, ушул азыркы мына пландагыларды кантип иштөөнүн жолун таппай аткан кезимде бешенеме ушул USAIDтин ийгиликтүү аймак долбоору келип калды да. Кандай айыл өкмөткө түшсөм эле ушулар келип калган. Биринчи эле таза суу менен иштешкиле, менен иштешкиле деп эле ушинтип кол көтөрүп турдум да. Мына ошондо ушул балдардын жардамы менен өтө чоң ийгиликтерге жетиштик, Кудайга шүгүр. Булар эмне кылып берди? Жумушчу комиссиясынын курамына СККБнын өкүлүн киргизип беришти. Кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу стратегиясына артыкчылыктуу катар ичүүчү суу менен камсыздоо кызмат көрсөтүүсүн киргизип берди. Стратегия деген алыстан көпкө дейир иштей турган план да бул. СККБнын жана айыл өкмөт өкүлдөрү үчүн тренингтерди өткөрүп беришти. Экономикалык туруктуу тарифти иштеп чыгып, ага көмөктөштү. Калк үчүн отчетторду кантип иштейт, ага да көмөктөшүп беришти. Калк менен депутаттар менен тарифти талкуулоо боюнча 4 жолу жолугушуу өткөрдү. Себеби ага адамдар анча түшүнүк бере албайт, же түшүнбөштүбү, же мындай жакшы кызыгышпадыбы, тариф бул кымбат, бул андай мындай деген менен бирди чакырса келбей, ушундай тоскоолдуктар көп болду. Себеби буга чейин сууну бекер эле арыктан ичип жүрүшкөн. Ал таза суунун маңызын анча түшүнүшпөдү. Эми сатып аласың десе, булар шаардай жашоону ойлошту дагы тоскоолдук болушун үчүн биз 4 жолу чогулуш өткөрдүк.
Анан бир тарифти сөзсүз монополияга каршы орган менен макулдашуу процедурасын өткөрүүгө көмөктөштү. Бул азыр антимонополиядан биз кадимкидей приказы менен азыр чечимдерди кабыл алган. Ошо менен иштеп атабыз. Мында сууга тарифтин өзгөрүшүнүн динамикасы кийинки бетте өткөрөсүзбү? Динамикада алгач эле ошо 17-жылы биз бул ийгиликтүү аймак келгенге чейин ар бир түтүн 50 сомдон төлөп турса деп чечишкен. Анан биз 17, 18, 19 жылдын жаз айына чейин ар бир түтүн 50 сомдон жыйнап турганбыз. Кийинки күндөрү ушул 50 сомдон жыйнаган 81 сомго өттү. Себеби булар көчөдөн ташуу ичүүчүлөр, баягы өзүнүн коросуна киргизгенге мүмкүнчүлүгү жоктор бүт көчөгө коюп бергиле биз төлөйбүз дегенде айланып көргөндө 81 сомдон туура келди. Ушул эле көчөдөн үйүнө коросунун ичине кирген, бирок жанагы өлчөшүүчү жоктор, алар 200 сомдон төлөгөнгө келишимге кол коюп беришкен. Суунун өлчөгүчү менен тарифти бул 22 сом, бир тоннасы 22 сом. Мындайча айтканда бул абдан эле арзан түшөт. 100 челек сууга 22 сом акча төлөйт. Бул элге жакты. Бүгүнкү күндө абдан жакшы ишке ашуучу иштеп атат. Анан кийинки бетке өткөрүп берсеңиз, бул албетте иштеш үчүн сөзсүз чыгымдар бар. Жаңы амортизация деген бар. Чыгымдарга эсептегенибизде биз баарын эсептеп көргөндө жылына орточо эсеп менен 360 миң сомдук чыгым алабыз. Себеби бизде баягы эски эле трубаларга улаганбыз да, жаңыга биз мына азырынча фондубуз жок. Ошо утуру элден жыйнаган акчаны утуру топтоп, утуру ошо жарылган жерлерге иштетип, бүгүнкү күндө ошо фондко чыга албай атабыз. Бирок баягы теңме-тең кетип атабыз. Кийинки бетке көрүп берсеңиз, мында кызмат көрсөтүү үчүн төлөмдөрдү чогултуунун деңгээли мына азыркы күндө ошо 19-жылы 70%ке жетти эле. Мына 18 жылга карасаңыздар 30% болгон. Азыркы күндө 100%. Себеби адамдарга жетти да мындай бир топ үйүндө жаңылыктар пайда болду да, жашоонун деңгээли өзгөрдү. Азыр биринчиден эле баягыдай бизде ич өткөк деген оору, сарык деген оору, жугуштуу оорулар азыр бизде жок эсе. Мындан дагы жакшы нерсе, азыр үйлөрдө кадимки шаардагыдай бүт малканалардын ичине чейин сууларды киргизип алышкан. Үйлөрүндө азыр душ кадимкидей, жаңы арестондор орнолгон, ашканаларында суу агып турат, ысык суу, муздак суу, душунда да ошондой, эшикке чыкса эшигинде да таза суу агып атат. Бул бир топ жакшы иреттерге келип калды. Муну көргөн коңшу айылдар дагы кызыгышып, күнүгө бизге дагы чыгарып берсеңер деп акчаларын жыйнап аткан кези азыркы күндө. Мына ошондой жолдор менен бизде азыр мындай жумушчу дагы иш менен камсыз болуп калды. Биз азыр 5 адам иштеп атабыз. Жетекчи, жаңы технолог, инженер-технолог, бухгалтер иштеп атат. Жаңы акча жыйнаган неме иштеп атат, салыкчы, анан кийин кароолчу иштеп атат. Эми бизде бир топ дагы кыйынчылыктар бар. Ал жерге биз тоонун башында болгондуктан ал жерге биз свет алып барышыбыз керек. Ал жерге хлоркана куруп койдук былтыркы, мына өткөн жылы, быйылкы жылы кароолкана курган атабыз. Ошол жерге баягы санэпстанция менен келишим түзгөн, сөзсүз булактан чыккан үчүн, ал жерде тамырлар болгон үчүн бир аз курттар бар экен деп, санэпстанция бизге хлор салууну айтканда тапшырма берген. Аны да аткарып атабыз. Азыр хлорду да сатып алып, аны да иштеп атабыз. Биздин бир топ жылдан жылга азыр иштерибиз жакшы эле, бир топ иштерди аткарып койдук десек болот. Эми менде азыр ушундай жаңылыктар. Андан дагы башка нерсени айтпай кетиптирмин. Ушул суунун иштеп аткандыгынын негизинде өткөн жылы баягы ковид учурунда дагы 210 миң сомдук долбоор утуп алдым, жаңы Агахам фондунанчы. Баягы катарда калган үй бүлөсү начар айрым мамилелүү үй бүлө деп коебуз го. Мына ошондой үй бүлөлөрдөн 13 үй бүлө калып калган эле. Мына ошолорго таза суу киргизип бердик. Анан жалгыз ФАП бар эле бизде. Ошол ФАПка дагы таза сууну киргизип, өзүбүздүн жаныбыздан арестон коюп бердик. Азыр ушундай сон иштери болуп атат. Дагы бир кичинекей долбоор жазып, анда дагы кичине баягы элдерге умай алып берип, ошол кароолкананы салдык, жаңы немени деле
жаңа санэпидстанция боюнча хлоркана салдык. Мына ушундай майда чүйдө иштерди аткарып атабыз. Бизде ушундай сон иштер болуп атат. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Рахмат Айгүл эже, абдан мазмундуу болуп айтып бердиңиз, түшүндүрүп бердиңиз. Урматтуу катышуучулар, ошо ийгиликтүү тажрыйба боюнча Айгүл эже кандай жетишкен, кандай көйгөйлөр болгон боюнча если слайдда камтыбай калса, суроо катары узатып жообун алсаңыздар болот. Мен Кермен шаардык кеңешинен Алиев Жолбек деген болом. Суроо берсем болобу? Болот, суроо бериңиз. Угуп атам. Мына кеңеш айыл өкмөт аябай сонун иштерди жасаптыр. Ага азыр айтып берди биздин презентаторубуз. Менде бир силер азыр СООП болуп иштеп атасыңарбы же муниципалдык ишкана болуп перегрессация болдуңарбы? Ооба, биз азыр ушул жерде экран болуп турабыз. Таза суу, тазалык, жанагы улуу бүчөлүк муниципалдык ишкана кылып, кеңеш өнүгүү деген муниципалдык ишкана түзгөнбүз. Баары ошого мен директор болуп калдым. Бул апрель айында түзүлдү эле. Бирок азырынча мен таза сууну өзүнчө эле кармап атам. Анын баягы эсептөө жанагы бюджети өзүнчө да. Аны өзүнчө кармадым дегенсизде кандай кармап атасыз? Тиги ошол муниципалдык ишкана катары кармап атасызбы же болбосо СООП катарыбы? Азыр СООП боюнча кармап турам азыр. Анда силер пайда көрбөйт экенсиңер да некоммерческий организация турабы? Ооба. Ошо эл менен тарифти бекитип, чыгымдарды эсептеп, ошол боюнча иш алып барат экенсиңер да азырынча. Ошондой эле болуп атат. Келечекте бир эме болоюн деген ойлор барбы? Өзүнчө ишкана кылып. Албетте. Бул өзүнчө ишкана болуп түзүлүп калган. Өзү негизи ошол бойдон эле азыр муниципалдык ишканага өткөрбөй эле кармап турабыз. Биз азыр фонд мындай чыгымга уже чыктык. Чыгымды бүт мындай жаап калдык да, мындан кийин фондко киребиз деп турабыз. Себеби коңшу айылдар дагы киргизип атпайбы сууларды. Алар да биздин фондко акча төгөт да. Мен айтайын дегеним, эгер силер СООП боюнча тура турган болсоңор, анда силер пайда көрбөшүңөр керек да, эреже боюнча, силердин устав боюнча турабы? Ошону айтайын дедим да. Анан канча элдин канча процентин камтыдыңар таза суу менен азыр? Канча эл бар өзү? 16 миңге жакын эл бар. Кожолук бар. Ооба. Ошону азыр биз 605 миңдей адам камсыз болду. 6 миң. Мечит бар, бир садигибиз бар, ФАП бар. Ошол мектеп, садиктерден мэрия төлөп береби чыгымдарын? Мындай экен да. Айыл өкмөт дегеним силерде айыл өкмөт да. Айыл өкмөт. Мындай экен. Айыл өкмөт төлөп береби? Келишим түзгөнүбүздө баягы жерден чыккан неменин бардыгы ошол айыл өкмөткө карайт экен да. Эмне дейт эле? Жан жерден чыккан руда деп коеюн, же болбосо мындай таза суу деп коеюн. Жаратылыш байлыктарыбы? Жаратылыш байлыктары. Мына ошол айыл өкмөткө карагандыгы үчүн биз айыл өкмөткө ошонун 1% төлөшүбүз керек экен. Ал эсептеп көргөндө бизге 52 миңге турат экен да. Анан айыл өкмөт бизге кайра ошо садиктерге кеткен, мына мектепке кеткен, таза суу бар дейм, баардык шарттары менен азыр ысык суубуз дагы суу алып атат. Жанакы арестондор коюлган, мектептерде шарттар жакшы. Ошон үчүн алар өкмөт бизге төлөп бериш керек экен, анычы. Реалити салыгыбы? Реалити, туура, реалити. Реалити салыгы. А силер эмне жердин түбүнөн скважина менен ичесиңерби? Сиз булактан деп атасызбы? Булактан эле, бирок ошону реалити деп айтылат экен да, ага дагычы. Ага реалити салыгы жок болуш керек, майда. Ошол нерсе менен жатып экен да, тигилердин чыгымын жабат экен. Ооба, ошону эле келишимде биз баланс кылып алайлык деп сүйлөшкөнбүз да. Майда, рахмат жок. Рахмат. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, Айгүл эжеге дагы суроолор болсо. Айгүл эжеге суроолор дөм эткенче анда азырынча
Доболбек мырзанын Кербен шаарындагы сүрөсү боюнча бул жана Каргалыкта болгон. Каргалыктыкы мектеп садиктердикин баарын айыл өкмөт төлөйт экен. Жана ошондой эле ишкана, чакан ишканалардыкын, магазиндердикин алар тариф негизинде киши башына 100 сомдон деп бекитиптир. Же болбосо бир машинасы 1,5 миң болот экен. Бул айыл өкмөт баш, Каргалык айыл өкмөт башчысы Эмил мырза бүгүн азыр баягы дагы башка өзүнүн иш чаралары бар экен, ошого шашып кеттим эле, бирок ушундай маалымат берди. Ошондуктан сиздин сурооңузга ушундай жооп алдык. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, Айгүл эжебизге болгон суроолор болсо. Айгүл эже, мазмунду абдан слайдты жакшы түшүндүрүп берсеңиз керек, сизге суроо жок, байкасам. Же түшүнүктүү болду, же түшүнүксүз болду окшойт. Эч ким чыкпай Жок, калды. абдан жакшы айтып бердиңиз. Ар бир слайдыңыз терең бир көп маалымат камтыптыр. Ошондуктан элде да баягы жакшы эле түшүндү окшойт. Сиздин эми бул тажрыйбаңызды башка жерлерде башкача колдонуңуз керек. Сиздики чакан айылдарда абдан жакшы жетишкендик. Мындан нары дагы башка долбоорлор менен иш алып барып атасыз. Буюрса активдүү айымдардансыз. Сиздин дагы мындан тышкары кийинки ийгиликтериңизди дагы күтөбүз. Ошондуктан ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Анда кийинки презентацияга өтөлүп, уруксат бересиздерби, урматтуу катышуучулар? Ооба. Суроо жок экен анда. Ооба, өтөбүңүздөр. Кийинки презентация боюнча Ноокат районунун Исанов айыл өкмөтүнүн Барс-Мурас спорт клубунун мисалы боюнча азыр кыскача бир эмеси бар эле, ошону көрөлүк, андан суроо жоопко өтөлүк. Нургүл эле коюп берип коесузбу? Жанагы кичинекей видео ролигин. Спортқа бермеден келатқан айылдар Ноокат районундағы Исанов айыл өкмөтүнүн тургундары. Алар жарым жылдан бери бир алыс ушул жерде жолууну адатка айлантып алышкан. Мен келгенде 2 ай болуп калды. 2 айдан бери бекер отурбай ден соолук үчүн келип атабыз сиздерге. Аябай жакшы болду ушу аялдар үчүн бизге келип катышканыбызга. Жок, айылда жок, Ноокатка барабыз деп неме кылчу элек, шаар жерлеринечи. Бирок биз шаарга барганыбызга убактыбыз жок. Үйдө балдарыбыз бар, сабылайбыз да. Анан бул жерге ашылып калганга биз үчүн аябай жакшы болду. Мынантип келип ден соолук үчүн менин путум ооруйт эле, колум ооруйт эле. Путума жакшы болду. Мынантип гимнастикалар жасайбыз келип. Үйдө кайын эле болот. Болот, эми жолдошум да унабайт. Үйдө отуруп эмне кылайын деп. Бирок ошого да макул ден соолук үчүн күрөшөбүз да. Биринчи келгенде пресске Көрүнбөй атат го. күчтө 10 жолу, анан күчтө 2ден кошчу элек. Азыр уже мындан жасап калды. Ооба. Дем алабыз, мына жатканда дем чыгарабыз. Качан жасайсыз ушундайда? Биринчи оңдон эле, азыр уже 2ден кошобуз, менде 15-16 жасайм. Канча болду сиз келгениңизге? Мен келгениме 4 ай болду. 5 ай. Декабрдын аягында биринчи мен келгем. Жаңы ачылганда келип кызыгып сурагам, биз да катышсак болобу? Кыздар деле катышпак, аялдарга деле ден соолук керек. Фигурабыз жакшы болуш үчүн аракет кылабыз да. Айтсам айыл деп болот деп досторума айттым. Өзүм жерде медсестра болуп иштейм. Үйүм жакын. Иштен чыгып бул жака кирем. Биз семьябыз менен келебиз. Кичине күрөшкө, эркин күрөшкө кызым келет, балам келет, күйөөм келет, төртөөбүз келебиз. Үйүбүз жакын. Көрүнбөй атат эже. Нургүл Сураныч, видеону жабып кайра ачып көрөсүзбү? Көрүнбөй жатат. Байланыш начар болуп атат го, байланыш.
Ündөрү uгулбай атат жакшы. Азыр бул видео болчу да, видео запись. Азыр биздин кызматкер жабып кайра ачып көрөбүз. Бул техникалык неме жагын. Мына эми көрүндү Нургүл. Кайра башынан кой берип коесузбу? Достор, бул жактан ноокатты эжелер шаардыктардан кем калышпай фитнесмен машык ачыштыр. Эжекелер. Бири жумуштан чыкса, экинчиси иштерин бүтүн коюп, спорт залга демелей келаткан айымдар Ноокат районундагы Исанов айылынын тургундары. Алар жарым жылдан бери бүт алыс ушул жерде жолуну адатка айлантып алышкан. Чоң мен келгенде 2 ай болуп калды. 2 айдан бери кышта бекер отурбай, ден соолугубузду келип атабыз сиздерге. Аябай жакшы болду ошо аялдар үчүн бизге келип катышканыбызга. Жок, айылдарыбызда жок, Ноокатка барабыз деп неме кылып элек шаар жерлеринечи. Бирок биз шаарга барганыбызга убактыбыз жок. Үйдө балдарыбызга чакырбайбыз да. Анан бул жерге ашып барганга биз үчүн аябай жакшы болду. Мынантип келип ден соолук үчүн менин путум ооруйт эле, колум ооруйт эле. Путума жакшы болду. Мынантип гимнастика жасайбыз келип. Үйдө кайын болобуз, эмне кыласың барбады? Болот, эми жолдошумун да алдабайт. Үйдө отуруп эмне бар деп. Бирок ошого да макул көйбүз, ден соолук үчүн күрөшөбүз да. Биринчи келгенде жасайт элек пресске. Чүтө 10 жолу, анан күндө 2ден кошчу элек. Азыр уже мынаны жасап калды. Жасап калган турбайсызбы? Ооба. Дем алабыз, жатканда дем чыгарабыз. Качан жасайсыз ушундайда? Биринчи оңдон эле, азыр уже 2ден кошобуз, 15-16 жасайм. Канча болду сиздин келгениңизге? Мен келгениме 4 ай болду. 5 ай. Декабрдын аягында биринчи күнү келгем. Жаңы ачылганда келип кызыгып сураган, биз да катышсак болобу? Кыздар деле катышпак, аялдарга деле ден соолук керек. Фигурабыз жакшы болсун деп аракет кылабыз да. Айтсам айыл деп болот деп досторума айттым. Өзүм жерде медсестра болуп иштейм. Үйүм жакын. Иштен чыгып бул жака кирем. Биз семьябыз менен келебиз. Күрөшкө, эркин күрөшкө кызым келет, балам келет, күйөөм келет, төртөөбүз келебиз. Үйүбүз жакын. Айылдагы фитнес зал жаңы ачылганда 30дай аял кызыгып катыша баштаган. Ал эми азыр алар жарымга да туруктуу машыгат. Алар айынан 300 сом төлөшөт. Өздөрү басып келгенде айрымдары соолук үчүн машыкса, кээбирleri соолугуна камтуу үчүн кетишет. Эмнеге жардам берет экен? Бул бел ооруларына, жанагыдай рыжаларга. Айылдагы эжелердин баары мындай спортсмен болуп кеткен жоксарбы? Эми ден соолук үчүн болуш керек болот. Жашоо шарт болсо ошондой уланташып калды да, ошон 40 жаштан өткөн аялдар көпчүлүгү ден соолуктун айына келип атышат го. Мен түшүнүк боюнча. Иштен албайбы да? Иштен жок келебиз. Жумуштан жок келебиз. Ишке да жетишебиз, жумушка да жетишебиз, фитнеске да жетишебиз. Ден соолук болсо баардыгына жетишебиз. Limon soğuk gideriz arkadaşlar. Çok arkadaşlarım. Hoş olacak. Ben birinci gelinde 78 kilogramdım. Hazır 68 min. Özümü cengiz sezdim. Uje жақсы сез дагындай соолук фигура үчүн жакшы болгон турбайбы? Өтө кубанычтабыз. Эжекелер көбүнчө 30 жаштагы эжелер окшойт да, же башка жаш уулар да бар, апалар бар. Бар, 50ден өткөндөр бар, 50 жаштан өткөндөр кымбай келсе бүгүн жокко. Мисалы айылдачы, жөнөкөй иштерди кылып деле өзүнүн ден соолугуна фигураңызды кандырыбызды айтышат аялдар. Бул бөлөк да, бул жер бөлөк. Бул жерде белиң иштейт. Бул жерде мындай буралабыз. Биринчи 10 мүнөт жүгүрөбүз. Кызып алып, кийин гимнастика жасайбыз, анан бияка өтөбүз.
жерге жақында көчүп келгенмин да. Мен 10 класста жашайт элем. Анан бул жерге келсем, ушинтип машина ойноп атышкан экен, кызыгып мен да келип, бүгүн катышып калдым. Силерге туш келип калдым. Анан мынаны эми Кудай кааласа катышам, жакшы экен, мага жакты. Бирок мынаны азыр үйрөндүм. Аялдарга да жакшы болуптур, гимнастика да чоң рахмат. Чоң нерсени денеңиз ооруйт керек. Ооруса да чыдайм да, бирок жакты да, эми үйдө отуруп сыгылганда туруп ушинтип ойноп башып турган жакшы да. Акча койсо, акчаны бермей калган да. 500 000 сом болсо да, 500 сом болбойт. Жаштырбайбы, жак болгондо. Аялдардын ден соолугун чыңдап, маанайында көтөрүлүшүнө алардын машыктыруучусу Жолдар Нурмаматов себепчи. Ал фитнес залга иштегенде чейин элди машыктырчу. Азыр спорт сүйүүчүлөрдүн саны уланып көбөйүп жатканына абдан кубанат. Мына былтыркы жылдан баштап биз пилотту Исаитовго ийгиликтүү аймак долбооруна кирип калганыбыздан бери бир жакшы консультациялар болду. Жакшы бир идеялар бар болчу буга чейин. Бирок эми кандай негизде алып барабыз, аны биз толук түшүнбөчүбүз. Ошол Асылбек Асанович деген консультация берип, бир идея жаралып калды. Ушул тренажерный фитнес дагы башка түрлөрүн да кошсок, спорт кызмат көрсөтүүнү да жакшыртсак деген. Ошол менен декабрь айында биз ушул ойлогон ой максатыбызга жеттик десем болот. Ушул тренажердер эмеректерди сатып алды. Клубду дагы мындай бекемдеп, мурун көйлөгүбүз жок болсо, көйлөг алды. Клубду мыйзамдуу түрдө түздөдүк да. Бизде мурун бир 30-40 бала машыгып келген болсо, декабрь айынан баштап 100-150ге чейин балдар көбөйдү. Кыздардын саны да бир 50-60га жылдан калды. Бул спорт залга декабрь айынан тарта кыздар да келе башташкан. Кызыл аларга тең болсо деп бекер эле машыгууга уруксат берилген. Кыздар азырынча жакшы көрүшө алышпаса да, кыздар сергек болуп, денсаулыгыбызга пайда келтирип жатабыз деп сезишет. Аны чейин дагы мисалы шарбалар чок эле берди. Биринчилерден болуп эмнеге катсам болот? Бул денсаулык пайдалуу экен. Келгенден баштап сергек болду. Кайра кел жолдодук. Эркин күрөшчү иштеп турдум. Бул жерде эркин күрөш болгон чынар. Але жок эле. Жок, бул жерде андай эмес. Агай өзү айткан, каласыңар фитнес деген, каласыңар эркин күрөш деген. Биз келдик дагы карасак, мындай көбүнчө кыздарыбыз эркин күрөшкө себеп эркин күрөш гимнастика катары көргөн дагы бизге көпчүлүк пайдалуу жактары да бар деп ойлоп жатабыз. Эркин күрөш турганда бул жерде катышып калдык. Бул жерге келип бир киромду ысына үйрөнүп келдик да. Ал керек да. Балдар спорт залга кыздардан да, аялдардан да эрте келишкен. Тагыраагы 20 жыл мурун спорт зал ачылгандан бери эркин күрөшкө катышышат. Алардын алдында Кыргызстандын чемпионатына катышып, өлкөнүн түштүк аймагында өткөн эл аралык таймаштарда байгелүү орундарды алып келишет. Ал сыйлыктарга жетишке атабыз. Ошол Кыргызстандын бардык жерлерине барып келатабыз. Баткен, Жалал абад, Ош, бардык өлкөлөрдөн башка Кызылкия. Бишкекке да барып келдик. Ушул күрөшкө катышпасаң, ошол жерлерди көрөт элек? Жок. Спорт менен бардык досторумна көп болот. Спортко катышсам жакшы да. Сен эмне үчүн эркин күрөштү тандагың? Өзүбүздүн айылда зал болгон үчүн ошо ачылгандан кийин биринчи кызыккан эмесмин. Анан чама жашта өзүбүз катышты болуп келем. Ошого катыштык алар. Мисалы демек башка спорттун түрү болсо башка деле катышмаксың да? Катышып кетабыз башка волейбол. Досторум көп эле катышат ушундай спорт түрлөрүнө. Башка айылдан жети айыл келчү. Жок, эми курулат да. Ойго чыгайын десем үйдөгүлөр ынабайт. Ошо эркин күрөштү тандагам. Нечинчи класста окуйсуң? Азыр 11-класс. Кайсы окуп атып чыгайын деп атасың? Кайсы биримге? Энергетика.
келечеги бар да бул боюнча. Башка окуйын десең эми. Тапшыргандар көп да башка окууда. Чоңгондо ким болгон келет? Мен эле. Чоңгондо киши. Села жакшы да. Спортчу болуп кетти. Субсидия жол менен ата-энелерге жеңилдетип бердик. Ата-энелер дегенбиз баягы результат. Акысында жеңилдетип берген. Акысында жакшы шарттар болууда. Анткени бул спорт залда жакшы мадар алгандан сырткары айыл өкмөтү балдар үчүн машыгуунун акысында жеңилдетип берген. Шарт болгондон кийин кызыгуу жакшы болот деп. Анан баягы келишим негизги мыйзамдуу болгондон кийин биз да жакшы караганга аракет кылат экенбиз. Баягы результат жетип чыгарганга аракет кылып атабыз. Биз эми айыл жерине шарттар байыпташтырып, дагы деле ошол аймак долбоорун аймак долбоорунун негизинде биз субсидия жолу менен ата-энелерге жеңилдетип бердик. Ата-энелер болгону 100 сомдон төлөйт. Ал эми 250 сомдон айлык субсидия төлөп берет. Жол баягы негизинен 350 сом. Биздин ноқат чергесинде бир стандарт экен. Балдарынча. Ошол ата-энелерге жеңилдетип 100 сомго чыгып берет. Ошол жакшы жетишкен болду. Энелерге дагы жакшы жардам болуп калды. Лачейн айылдык кеңештин төрагасы болуп белгиленген Жолдар Маматов көп жылдар бою кыргыз күрөшү менен машыгып, спорттун чеберлигине талапкер болгон. Келечекте ушул залдан элдин чемпиондорун чыгаруу деген машыктыруучу спорт менен машыган биримдерге мындан да жакшы шарттарды түзүп берүүгө аракеттенгенин айтат. Бизде интернет жатак шарт менен түзүлгөн да. Ушул жерге биз балдарга жатак интернет олимпиадалык резервде интернет ачайлы деген талкууланды. Бул жерде мектеп, стадионубуз, спорт залыбыз, шарттарыбыз бар. Мектепте дагы шарт бар. Ушул жерде жатып, ушул жерде окуп, билимин болуп бир комплекс болуп калат. Жакшы бир максатыбыз бар. Эми стратегиялык планда коюп атабыз. Эми азыр мындай айтканда бир 3 жыл ичинде ишке ашып калат деп. Урматтуу бүгүнкү менин биздин ишчананын катышуучулары, азыр биз ушул кыскача видеороликтти көрүп өттүк. Бул Барс Мурас спорт клубунун жетекчиси азыркы күндө балдар менен сбордо экен Ысык-Көлдө. Ошондуктан өзү катыша албай, азыр ушул Исанов айыл өкмөтүнүн атынан Нурбек деген мырзаны ушул жерде болсо, Нурбек мырза өзүңүз жөнүндө маалымат берип койсоңуздар. Данияр, сизден сураныч. Чатка мен азыр окудум. Айгүл эженин, Жомарттын телефон номерлерин жазып коебуз. Катышуучулар иш-чара бүткөндөн байланышып, суроолорун дагы тактай турган суроолору бар экен. Сураныч сизден вот чат жерге кирип туруп эле Айгүл эженин номерин, анан Жомарттын номерин жазып койсоңуз. Урматтуу Нурбек мырза, Исанов айыл өкмөтүнөн Жомат мырза сизди катышып, ошол биз менен башынан баштап топтоп берди эле, ошол суроолоруңузга ошол киши жооп берет деди эле. Ушу азыркы иш-чарада катышып атсаңыз, өзүңүз жөнүндө белги берип койсоңуз, элде болгон суроо жооп кылалык. Анткени Нурбек мырза бүгүнкү күндө Ысык-Көлдө балдарды сбордон алып, бүгүн жол тартып келатыптыр. Сапарда экен. Ошондуктан сизди катышат деп маалымат берди эле бизге. Данияр, ал киши кирбесе керек бул жакка. Урматтуу катышуучулар, биздин кызматкерибиз азыр ушул Исанов айыл өкмөтүнүн техникалык себептерден улам дагы качествосу жакшы болгон жок, сапаты видеонун. Сиздерге ссылкасын жөнөттү YouTube'дагы Нургүл. Сураныч, эгерде керек болсо өзүңүздөргө азыр иш-чара бүткөнчө копировать этип көчүрүп калсаңыздар, андан кийин ушул YouTube'дан өзүңүздөр да кенен байланышып карап көчүрүп алып, же болбосо YouTube'га эле кирип көрүп алсаңыздар дагы болот. Данияр, сизден сураныч, азыр чатка Айгүл эженин, анан Жомарттын телефон номерлерин жазып койсоңуз. Хорошо. Урматтуу коллегалар,
Сиздерден сураныч, азыркы Исанов айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү кирбей калыптыр биздин иш чарабызга. Сиздерден сураныч, ошо Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясынын өкүлү катары мен сиздерден суранып кетет элем, эгерде сиздерде дагы ушундай мыкты тажрыйбалар болсо, бизге байланышып, биздин порталга жайгаштырып, өзүңүздөрдүн жакшы мыкты практикаларыңыздарды, анан биз менен байланышсаңыздар, ушундай республикалык деңгээлдеги онлайн иш чараларды, мүмкүн офлайн форматта дагы тажрыйба алмашуу иш чараларын өткөрүүгө биз кызыктарбыз. Ошондуктан эгерде ушундай сунуштарыңыздар болсо берсеңиздер. Ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында академия сентябрь айынын аягына чейин, андан кийин эмдиги жылы дагы бир топ ушундай онлайн тажрыйба алмашууларды, офлайн тажрыйба алмашууларды өткөрөбүз. Ошондуктан сиздерден дагы сунуш пикирлерди күтөбүз. Кандай форматта дагы өткөргүңүздөр келет, кандай тематикаларда керек сиздерге тажрыйба алмашуу, же болбосо өзүңүздөрдүн сунушуңуздар кайсыл, тажрыйбаңыз менен бөлүшкүңүз келет. Эгерде ошондой сунуш пикирлер болсо дагы күтөбүз. Азыр дагы айтсаңыздар болот. Эркин микрофон анда сиздерге. Урматтуу кесиптештер, урматтуу биздин иш чаранын катышуучулары, бул жерде эми жана мыкты тажрыйба порталы боюнча да айтып кетелик. Мыкты тажрыйба порталында бүгүнкү күндө 170тен жакын мисалдар бар. Ошондой эле жергиликтүү жана улуттук маанидеги документтердин 300дөй жаңы үлгүлөрү бар. Жана ошондой эле өзүңүз, жана эле Айнур айым айтып кеткендей, өзүңүздөрдүн мыкты тажрыйбаңыздарды дагы ошол порталга жайгаштырып саңыздар болот. Ошол боюнча да кыскача баягы сиздерге маалымат иретинде. Азыр эми мен тиги чатка Айгүл эженин номерин жана Жолдар мырзанын номерин жазып коем, өздөрүнүз түз байланышып, толук маалымат алсаңыздар болот. Данияр, эгерде суроолор, сунуштар, пикирлер жок болсо жыйынтыктай бересиз го дейм. Урматтуу кесиптештер, урматтуу биздин бүгүнкү күндө катышып берген катышуучулар, баарыңыздарга бүгүнкү күндө ыраазычылык билдиребиз. Бул биз бүгүнкү күндө 3 ийгиликтүү тажрыйбанын тегерегинде презентаторлорго ыраазычылык билдиребиз. Бул Каргалык айыл өкмөтү таштанды чыгаруу боюнча жергиликтүү маанидеги маселелердин бир 11-пунктун билет. Ошондой эле таза суу менен камсыздоо бул 4-пунктун берет. Жана парктарды, спорт курулумдорду жана эс алуу жайларды иштетүү боюнча бул 10-пунктуна кирет. Ошол биз 3 презентациянын тегерегинде ушул жергиликтүү өз алчыдагы баарына окшош жергиликтүү маанидеги маселелерди камтыйлы деп ушу 3 ийгиликтүү тажрыйбанын тегерегинде иш алып барганбыз. Ошо бүгүнкү презентаторлорубуздарга баарына ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле жаңы өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздар болсо, же болбосо кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, бизге кайрылсаңыздар, биз ушул сиздер менен тыгыз иш алып барганга ар дайым даярбыз. Бүгүн катышып бергендердин баарына ыраазычылык билдирем. Рахмат. Рахмат. Мен да бул вакыттан пайдаланып, Уруксат, эркин микрофон сүйлөй бериңиздер кезеги менен. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, Кызылкая шаарынын мэри Асылбек Жөрөбаевич Маткалыков. Бүгүнкү мына 3 биздин коллегабыздын иш тажрыйбасы боюнча уктуп, аябай жакшы иштерине ийгилик. Бүгүнкү күндө жерлерде, ар бир шаар райондордо акыркы күндөрү билесиздер, мына президентибиздин дагы талабы ушу эл менен элдин көйгөйүн орунда чечкиле деген талап коюлуп жатат. Ошону алганда биздин жанакы 3 президенттер жасаган менин коллегаларыма терең ыраазычылык, иштерине ийгилик каалайм. Сиздерге дагы рахмат. Ушунчалык мына бүгүн иш чараны уюштуруп,
Данияр мырза сизге, Айгүл эже сизге терең ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атымдан, жалпы ушу Кызылкаш шаарынын элинин атынан, мэринин атынан ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Убакыттан пайдаланып Кызыл Кыя шаардык мэриясынан дагы мыкты практикаларды күтөбүз. Байланышыңыздар. Сөзсүз сунуштайбыз, көргөзөбүз. Бизде да өзүбүздүн тажрыйбаларыбыз бар, бирок буюрса сентябрь айларыга ушу шаардын кандай десем, өзгөрүүсүн ушу жалпы республика боюнча көргөзөйүн деп атам. Бирок аракеттер болуп атат азыр. Иштер пландаштырылды, дизайнерлер келип иштешип жатат. Мен ойлойм, ушу 1,5 айдын ичинде көптөгөн өзгөрүүлөр шаарда болот. Эң сонун ишиңиздерге ийгилик. Айгүл эже, сиз сүйлөйүн дедиңиз окшойт. Ооба, мен да ушул убакыттан пайдаланып, сиздерге да рахмат, Данияр мырза, мына эме ким эле сага да сиңдим рахмат. Ушинтип бизди тажрыйбаларыбызды бири-бирибизге беришип, бизге дагы күч кубат берип атасыңар, дагы бизге мындай эме берип атасыңар, шык берип атасыңар. Рахмат. Дагы мынантип жакшы долбоорлор болсо, жакшы мындай иш тажрыйбалар болсо, алмашып турсак, бул биздин Кыргызстаныбыздын өнүгүүсүнө чоң салым кошот деген ойдомун. Баарыңызга рахмат. Эң сонун рахмат, коллегалар. Анда мен администратор катары, ушул долбоордун менеджер катары бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирип, конференцияны жаба берсек. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, бул жерде Айгүл эже менен Жодор мырзанын номерлерин чатка жазып койдум. Түзмө түз суроолоруңуз болсо, байланыша турган болсоңуз ушул жактан караңыздар. Баарыңыздарга ийгилик.